Ороза бир жылда бир келүүчү 5 парздын бири. Мына ушул маалда мусулмандар ороза кармап өздөрүнүн кулк-мүнөзүн адеп ахлагын оңдоп, ыйманын жүрөгүнө толтуруп, ошондой эле билип билбей кетирген күнөөлөрү үчүн Кудайдан кечирим сурашат. Бул да болсо мусулмандар үчүн чоң жетишкендик. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дагы дал ушул ороза туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө келген конокторду адаттагандай чекесинен чакырып маекти уланталы. Ал үчүн Мутакалим коомдук фондунун директору Жамал Фронтбек кызын, ошондой эле Расул Акрам Ислам институтунун аялдар бөлүмүнүн жетекчиси Мариям Исмаилова бүгүн биздин көрсөтүүбүздө. Бүгүн биздин сөз кыла турган тема бул негизгиси баягы орозо темасы болуп атат. Орозо туурасында сөз кылабыз. Анан алгач ушул орозо деген бул кимдерге буйрулган, орозо деген эмне, мына ушул туурасында бир аз маалымат берип өтүңүзчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Орозо негизи бул бардык мусулмандарга фарз болгон. Буга далил ушул Бакара сүрөсүнүн 185-аятында Рамазан айы бул айда бүткүл ошол адамдарга түшкөн Курани Каримде ошол жакшылык менен жамандыкты ажыратуучу Кураныбыз түшкөн. Андан кийин эгерде ким ошол экил айга күбө болсо, ал орозо кармасын деген да. Демек бул орозо кармашлык ар бир мусулман адамга бул парз болот. Кимге парз болот десек, бул орозо деген ас-саум, өзүн тыюу. Бул ошол күн чыккандан баштап күн батканга чейин жештиктен, ичишликтен жана аял менен эркектин ортосунда болгон кумардан ар бир ошол балагатка жеткен адам өзүн өзү кармаш керек. Ал эми ким кармаш керек дегенибизде, бул ошол экил биз балагатка жеткен дедик, акыл эси толук болуш керек. Анан үчүнчүсү болсо ошонун ден соолугу, мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Ден соолук дегенде мисалы үчүн диабетикалык оору же болсо карылык болсо, ал адамдар ошол орозо кармабай эле ошол орозонун эмесин берип акчалай берип койсо болот. Анан орозо темасына сөз кылып жатканда алгач сизден билгим келип атат. Алгач канча жашыңыздан орозо кармагансыз жана биринчи кармаган орозоңуз эсиңизде? Мен орозону 94-жылы биринчи кармап баштаганбыз. Бул бир февраль айлары болчу. Ошондо албетте бир орозо кармашлык бир башкача сезим эле. Себептени биз Ислам университетине жаңы келгенде, ошол биринчи жылы биз 94-жылы кармаганбыз. Ислам университетинин мугалимдеринен Алла ыраазы болсун дейм. Ошолор бизге үйрөтүп, кандай орозо кармашлыкты жайылтканга жардам беришти. Мен билишиме караганда бул Кыргыз Ислам университетин бүтүргөнсүз. Анан ошол орозону баягы көбүнчөлөр баягы окууга тапшыргандан кийин, Ислам университетинде келгенден кийин анан көбү кармап, көбү динде маалымат алгандан кийин башташат эмеспи? Сизде да ушундай болдубу же кандай болду алгачкы орозо кармашыңыз? Мен өзүм орус мектепти бүткөм 11 класска чейин. Анан үй бүлөдө апам эле намаз окучу, андан дават кылып динди таратканга анча деле эметпечү. Апам өзүнчө эле намаз окуп эле жүрчү. Анан ошол Ислам университетине тапшырганда 99-жылы, ошондо биринчи жылы орозо кармап баштадык. Мен үчүн аябай бир жаңылык болгон, бул нерсе жаңылык болуп, анан эми кыйынчылыктар болгон да, анткени 17 жашка чейин кармабай келип, 17 жашынан орозо кармап баштасаң бир топ кыйынчылык. Бирок кыйынчылык дегенде кандай эми мындай суусап, ысыктан кыйналганың болбосо, орозону кармагандан кийинки пайдалары бул өтө чоң экен. Жеңилдик болуп, кишиде руханий, дини жагынан аябай жеңилдик, аябай тазалануу, аябай ден соолукка пайда болгондуктан мага аябай жаккан биринчи жылы. Сүйүнүч болдубу? Мен орозо кармадым деп. Аябай болду. Жүргөн жерде эле мен орозомун деп коюп сыймыктанчумун. Конокко барып калса Рамазан айында эми биз баягы орус классы бүткөндөн кийин айылга барсак көп эле орду тутпагандар да бар эле. Анан келбейсиңби, чай чебейсиң бул десем, мен аябай эметчүм да, койчу, ай Рамазан айы го азыр. Мен орозомун деп алып, мен үчүн аябай бир кубанычтуу болчу. Ушул орозо айынын башка айлардан өзгөчөлүгү эмнеде? Мына ушундан басыңыздан. Эми орозо айынын башка айлардан негизги өзгөчөлүгү, мисалы үчүн биз жашообузда бир соопчулук кылсак, ага бир эле сооп алабыз да. Бирок Рамазан айында эгерде биз бир соопчулук кылсак, аны 700 эсеге чейин көп алышыбыз мүмкүн да, иншалла, Кудайым насип этсе. Анан орозонун дагы бир өзгөчөлүгү, биз ар бир мусулмандар кылган ибадатыбызга жазылган да, буга сооп, ошол ишти кылган
кылган адам бейишке кирет, жакшы 3 кызды тарбияласаң бейишке киресиң, ушундай бир жакшы нерселер жазылган. Бирок орозодо Аллах Таала айтып атат, эгерде бир пенде орозону тутса, ошо орозону тутууга ыйман келтирсе орозо экенин, анан орозону тутса, ошол орозону тутуп ыйман келтирип, бул ошол пенде менен Аллахтын ортосунда болуучу сооп да. Биз билбейбиз Аллах буга кандай даражада соопту берет, бирок ошол Аллах айтып атат ошол өзүнүн хадисинде, ким эгерде орозо тутчу болсо, анын сообун мен өзүм берем деп атат да. Бул ошол пенде менен адамдардын ортосунда болгон бир керемет, бир сыр десек болот да. Ошол себептен орозо тутуп аткан адамдар өтө бир чоң соопторго ээ. Карн деген бир француз чоң бир ученый айтып атат, эгерде адам орозо кармаса, бул анын денесине өтө чоң бир пайдаларды алып келет экен. Кандай пайдалар десе, азыркы мынакей 21-кылымдын чоң бир оорусу болуп аткан токсина, өзүбүздүн ошол экил организмдеги болуп аткан байланыштар, ошол экил гемоглобиндин түшүп кетиши, көп эле оорулардын баары, эгерде ошол адам 30-11 ай бою денесине шлакты чогулткан болсо, ошол Рамазан айында бул шлактын баары кетип калат экен да. Азыркы учурда мен араб мамлекетин айтпай эле коеюн, ошол Европада өтө өнүккөн, жетишкен көп эле доктор, профессорлар өздөрүнүн тажрыйбасында, клиникаларында оорукчан адамдар келчү болсо, силер орозо туткула, анан алардын бир гана айырмасы бар экен бизден. Биз ошо оозубузду ачып атканда, ошо пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, саллаллаху алейхи ва саллям, ошол экил курма менен оозуңарды ачкыла деген да. Ошол курма менен ачсаңар, эгерде курма жок болсо, анда суу менен ачкыла деген. Ошол сууда береке жана ден соолук бар деген да. Бул дагы Мухаммед алейхиссаламдын саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Ошол экил Рамазан башталганда тозоктун эшиги кулптанат, жабылат дейт, бештик ачылат дейт. Жерге ошол периштелер түшө баштайт экен. Ар бир кылган бир ибадаттарыбыз, адамдар ушунчалык руханий байлыгы көтөрүлүп, мындай бир көп жакшылыктарды кылсак дейт экен да. Орозо кармаган адам кандай сыпаттарга ээ болуш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, орозо учурунда киши деген ачууланбаш керек. Аябай сабырдуу болуш керек, сабыр кылыш керек. Мисалы, кээде башка учурларда болот го, бирдемеге жинденип кетебиз, анан жаман сөз айтып коебуз, ачууланабыз аябай. Жок, анда хадис бар да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эки сахаба бир жерге кетип атканда, бир динде эмес киши келип алып, ошол Рамазан айында аларга бир жаман сөз айтып атты дейт да. Жаман сөз айтып атса, алар унчукпады дейт. Аябай жаман сөз айтты, унчукпады дейт. Андан да жаман сөздөрдү айтып баштаса да унчукпай туруп өтүп кетип калды дейт да. Анан өзү эмнеге ушинттиң деп кийин суроо бергенде айтып атты дейт, анткени мен орозо болчумун. Орозо учурунда эгер ошондой учурга кабылып калсаңар силер, мен орозомун деп койгула, анан сомту деп айткыла дейт да. Мен орозомун деп ичиңерден айтып койсоңор, Аллах субханаху ва тааля силердин денеңерге, акылыңарга сабырдуулукту, анан тазалыкты, денеге руханий тазалыкты салып коет дейт да. Ошончолук тазалыкты салып коет деп айтат. Жакшы, Жамал эже, бирдемке кошумчалайын дедиңиз окшойт да. Бирок ошол орозо айында дагы бир биз өзүбүздү бир өзгөчө алып жүрүшүбүз керек да. Сабырдуубуз бир өтө бир бийик деңгээлде болушубуз керек. Орозодо дагы мен кайрылып кетер элем, мисалы үчүн ошол кафелерди иштетип аткандар, анан көчөдө бир тамак саткандар, негизи эле ислам дининде орозонун кадырына бул нерсени кылган болбойт да, буга тыюу салынган да. Анан эгерде кыздар бир кээ бир учурларда орозо кармабай калышы мүмкүн, хайзы келип калса, нифастан кийин бала эмизип же ошондой болсо дагы элдин көзүнчө карап тамак ичпеш керек. Элдерге көрүнүп да жашынып, уурданып ичиш керек да. Бул дагы болсо ошол орозонун бир урматы да. Өзгөчө жаштарга, мисалы Рамазан айында гамбургер жеп же көчөдө суу ичип жүргөн бул күнөөгө да батып калат да. Ошого биз өтө бир этият болушубуз керек. Жакшы. Орозого карата талкуу кылып жатканыбызга байланыштуу атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Ар бир жылы 12 айдын 1 айы орозо кармоо убактысы болот. Орозо бул Аллахтын 5 парзынын бири экендиги анык. Улумундардын айтымында орозону мурдатан бери кармап келишкен жана аны салт катары кабыл алышат. Эми бул биздин ата-бабабыздан келаткан салт да, муну деген кармаш керек. Илгертен мисалы үчүн эркек бала 12 жаштан баштап орозо кармаган. Биз эми ошол заманга баратабыз, ошону биз кайра жаңыртышыбыз керек, кармашыбыз керек.
Орозону Аллах ар бир мусулманга кармоону парз кылган дешет. Бирок Айсулуу бул нерсени кабыл албастыгын билдирди. Мусулман болгондон кармашыш керек дегенге толук ишенбейм. Ал адам мисалы кээ бирөө оору үчүн оорун айыктырат деген үчүн эле кармашат деп ойлойм. Ошо бири-бирин тууралуу деп ойлойм мен. Кээ бирлер арыктоо үчүн деп ойлошот. А бирок акыркы учурда диний маалыматтын аздыгынанбы айтор көпчүлүк жаш айымдарыбыз бул орозону диета кармоо катары кабыл алышып, арыктоо үчүн кармагандары жок эмес. Элмира айымдын айтымында бул кылгандары орозого убал келтирүү. Эми бир чети диета деп ойлобой баягы намаз окуганда деле Кудайга ишенип окуп атат да. Анан ошондо деле ошол Кудайга бир жакшылык нерсе кылып атам деп ушинтип неметиш керек болуш керек. Сөзсүз эле диета кармайын, анан арыктайын, андай мындай дебейчи. Ошо жаштар деле убагында кармап келатып, кээ бирөө унутуп калып суу ичет, семечка чагат. Ошол деле орозого убал. Ал эми орозонун өзүнүн касиети бар. Кандай кыйынчылык болсо да орозо кармаган адамга жеңилдиктер болуп турат дешет. Бирок Айсулуу кайрадан орозого каршы экендигин билдирди. Анткени айымдардын көпчүлүгү 30 күн орозо кармап көп жумуштан калып калышы мүмкүн дейт. Көп пайда зыянчылыгы бар бул бала эмгискен адамга. Алардын үйүнө коноктор келип калышы мүмкүн. Кичинекей балдар ачка калышы мүмкүн. Ошол себептен мен каршы деп ойлойм. Ден соолугуна, ашказанына, жана дагы жумуштарына байланыштуу 30 күн кармап, көп жумуштарынан калып калышы мүмкүн деп ойлойм да. Ошол себептен кармап эле койсо деп ойлойм менчи. Анткени менен Айгүл айым дагы орозонун пайдасы бар экендигин баса белгилеп өттү. Орозо кармаган кээ бир адамга жагат организмге. Мен ички аппаратым тазалап кетти деп айтат. Кээ бирлер жакшы болуп калдым орозо кармаганда деп айтат. Кээ бирлер айтат, мен арыктап кеттим, ушундай арыкташым керек эле деп айтат. Ушундай ар түрлүү варианттары бар да булардын. Орозо учурунда жалпы коомчулукта дагы өзгөрүү болоору талашсыз. Айрым бир адамдар орозо маалында көптөгөн кафе, ресторандар жабылып, же базарда соода жүрбөй калды, жумушубуз жок калды деп айтышканы менен, эң негизгиси той топурларда ичимдиктин азайганы чоң пайда экен. Орозо болордон мурда 40 күн мурда ичпейт да, кээ бирөө пиво да ичпейт, керек болсо жарма да кычкыл деп ичпейт экен. Себеби кымыз, ушунун баары арактын ичкиликке кирет экен да, бозо. Анан ошо тазаланыш керек деп, ошо 40 күн ичинде деле ошо орозого чейин эле уже баягы адам өзүнүн эме астына койгон эмесин аткарып, ошол орозо убакта көп тойлордо арак куйлубай калат, действительно эле. Орозо кармаган адам өзүн жаман нерселерден сактап, жакшы амалдарды кылуусу керек дешет. Бирок Айсулуу Кемелбек кызы орозо кармап оңолдум деген адамды көрө элекмин дейт. Кармап жүргөндөрдү деле көрөм. Ошо кармап жүрүп, ошо кечкичин ооз ачканда ушу кафеле ичип жүргөндөр көрөм. Бул адам орозо кармап мен оңолуп кеттим деген угуп элекмин. Ислам дининде эгер адам кандайдыр бир себептер менен орозо кармабай кала турган болсо, анда ал орозо кармаган адамдардын оозун ачыруусу шарт дешет. Мындай нерсени Элмира айым дагы чоң аталарынан уккан нерсе боюнча аткарып келет. Бир 7 адам мурда чоң аталарым ушинтип айтчу да, орозо кармабаган адам 7 кишинин башын чогултуп тамак берип ооз ачырып койсо, бул 40 күнгө тете депчи. Орозо кармагандан артык деп айтат экен да, деп айтчу да. Анан ошонун сыңарында ошентип былтыр да ошенткен, чакырып орозо кармагандарды чакырып тамак берип оозун ачыргам. Анан быйыл да буюрсам көлгө барсам ошентем. Өзүм кармабасам дагы ошол өзүм парзыман кутулам да. Бүгүн биз орозо туурасында талкуу кылып жатабыз. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген Ак жол кажары коомдук фондунан келген Нуршала Исаеваны, ошондой эле Айчүрөк Торгонбай кызын студиябызга чакыралы. Орозо кармаганыңызга бир топ жыл болуп калса керек, канча убакыт болуп калды? Өзүм айтсам, быйыл орозо кармаганыма 15-жыл болот. Жакшы. Дал ушул орозодо баягы Ак жол кажары коомдук фондунун атынан сиздерди чакырып атабыз да. Ушул орозо маалында билебиз, көптөгөн ишканалар жакшы иштерди аткарып алышат да. Сиздер тараптан кандай иш аракеттер уюштурулат? Биздин Ак жол кажары аялдар коому быйыл дагы ошол жылда өткөрүлүп келчү Рамазан баштыкчасы акциясын уюштуруп жатабыз. Бул акциябыздын негизги максаты өлкөбүздөгү жакыр, баягы аз камсыз үй бүлөлөргө, ошондой эле жесир аялдарга материалдык жактан жардам берүү болуп эсептелинет да. Бул жакка сөзсүз түрдө эле биз баягы фонд өзүбүз эле аткарып жатат десек жаңылышабыз. Бизге көптөгөн мусулмандар, бир туугандарыбыз жардам берип, өздөрүнүн колунан келген акчалай жардам болобу,
чогуу же кайсы бир дагы башка колунан келген жардамдарды берип, анан биз ошол атайын биздин фонддо жазылган үй бүлөлөргө жардам берип келебиз. Ошону менен сырткары жалпы мусулман бир туугандарыбыздын ооз ачыруу дагы жөрөлгөлөрүбүздү кылабыз буюрса. Жана орозо маалында өзгөчө белек берип алгандар бар эмеспи? Белек бергиле сүйүң арасын деп сиздердин ушул берип аткандарыңыздар орозо маалында баягы белектер болобу же кандай жагынан жардам бересиздер? Мисалы мындай күндөрү туулган күн же бир майрамдарда белек берет эмеспиз, а биз орозодо ошол белек катары жалпы эле ошо мусулман бир туугандарыбыз кичине болсо да көңүлүн алып, ошолорго бир аз болсо да баягы кичине колдон келе турган белектерден беребиз. Албетте мунун ичине баягы тамак аштан баштап баягы кийим-кече, андан сырткары кайсы бир үй бүлөгө баягы бир кандай оокаты же болсо да бир буюму жок болсо, ошол нерсени эмнеден тартышпаса ошону алып бергенге аракет кылабыз. Жакшы, келиң сизден баштайлы. Орозо маалында дегеле кыздар канча жаштан баштап орозо кармаш керек жана сиз өзүңүз ошол айтылган убакыттан баштап орозо кармадыңызбы? Негизи шариатта кыз бала 9 жашынан баштап, эркек бала 12 жашынан баштап балакатка жетет го, ушул убактан баштап орозо кармаганга болот. Кыз бала мен болсо өзүм 7-классыман баштап кармагам. Албетте 5 жыл аралыкта кармабай калдым, анткени өзүм ата-энем дагы бул ата-энем биздин үйдө шариат жолу менен жашабагандыктан бул маалымат ала албай калдым. Ал эми ошол маалымат жеткенден баштап кармап баштадым. Орозодо кандай тамактануу керек? Мен баягы сурайын деген нерсем баягы пайгамбарыбызда бир ашказанды бөлүккө бөлгүлө деп эле ошол жөнүндө айтып бердиңиз. Мен биз ошол шам намазына чейин дегенде оозубузду ачабыз да. Ошондо оозубузду ачканда пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи вассалам ушерекил жаңы курма менен ачкыла деген да. Жаңы курма деген бул кичине суусу бар курма да. Бирок ал курма бизге Кыргызстанга жетпейт. Биз ошончо кургатылган курма менен ачабыз дагы. Анан кичинекей суу ичебиз. Анан кичине суу ичкенен кичинекей тамак биздин ашканабызга барат дагы. Биз шам намазына кирип кетебиз. Биз шам намазын окуганда, намазыбызды окуганда ошол бүт организмге ошол кичинекей курманын эмеси жетип, бир 10 саат, 12 саат, былтыр 16-17 саатка чейин ачка болуп аттык. Ошол мезгилде ашказанды түйүлүп калбаш үчүн ошол суу менен курма иштетип турат дагы. Андан кийин биз шам намазын окугандан кийин отуруп алып тамак ичебиз да. Ошол тамак ичкенде дагы ошол негизи эле ислам дининде биз ашказанды 3кө бөлүшүбүз керек да. 3/1 биз бош калтырабыз, мындай денебиз жакшылап кыймылдаганга. 3/1 биз буга тамак менен толтурабыз да. Ошол тамак менен толтуруп атканда дагы биз ойлонушубуз керек да. Кайсы тамакты жеп атам? Орозо кармагандан кийин биз ошол жеп атканда дагы мөмө жемишти көбүрөөк жешибиз керек. Ошол өзгөчө мисалы жайында орозо болуп атканда суюктук тамактарды, тузу азыраак тамактарды жешибиз керек да. Себеп дегенде биз өтө тоюп жеп алсак, андан кийин куптан намазы бар, таравих намазы бар, тура албай калабыз. Ошол себептен ошол нерселерди биз сактасак, эртесиги күнкү орозобузга дагы бизге жеңил болот. Орозонун кандай шарттары бар, ошол жөнүндө айтсаңыз, жана зекет берүү деген сыяктуулар менен айтсаңыз. Орозо айында орозо кармоочулар жан башына фитр берилет. Фитр деген бул 1 килограмм 600 грамм буудай. Ошол буудайды берет, же болбосо ошол буудайдын баасын акчалай берип койсо деле болот. Анан орозо кармаган киши жана ушул боюнча сюжет көрдүк, ошого кичине мен дагы толуктап коеюн деп чечтим эле. Айтып атпайбы, жанагы чоң кыз Айсулуу дедиңерби? Бала эмизген аял бар, анан жаш балдар бар, оорулуулар бар деп айтып атат. Эми бул орозо туткан кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди негизи эле Аллах субханаху ва таала түшүрүп атканда, ар бир нерсесини бир үтүр точкасына чейин каралып түшүрүлүп, толуктанып түшүрүлгөн дин. Ошондуктан бул динде эч качан мажбурлап, бирөө ооруп атса, ал сен орозо кармайсың, же бала эмизип атканга орозо кармайсың, же бойкат аялга орозо кармайсың деген нерсе такыр жок. Ошолор үчүн бул жерде дагы бир пункт айтылган Аллах субханаху ва таала тараптан айтып атат. Бала эмгизген аял эгерде ошол баласына зыян келтире турган болсо, же болбосо сүт азайып кала турган болсо, ошол баланын курсагы тойбой кала турган болсо, орозо кармабасын деп айтып атат. Бирок кармабаган ошондой эле боюнда бар бойкат аял жөнүндө да ошондой айтылат. Эгер ичиндеги курсагындагы балага бир кандай бир зыян жетип кала турган болсо, ошондой эле оорулуу кишини айтып атат. Эгер ошол оорулуу кишинин оорусуну күчөп кете турган бир зыян жете турган абал болуп калса, ал кишилер орозо кармабайт. Андай кишилер үчүн фидия деген нерсе бар. Бул орозону кармай албайт, бул ден соолукка байланыштуу.
же жанагы айтып кеткен эмелерге дуушар болуп калган киши болсо, алар фидия берет. Фидия деген бул эмне? Бул орозонун күнүнө төлөп берет. Бир күн кармабай калган орозосуна 1 килограмм 600 грамм буудайды берет. Же болбосо ошонун акчалай баасын берет. Бул фидия дейт. Мисалы 5 күн кармабай калган болсо, ошол 5 күн. Же болбосо, ошол именно бир жетимди же жесирди бирөөнү ошол кармабай калган күнүчөлүк курсагын тойгузот, оозун аштырат. Эрте менен анан кечки тамагын берет. Бул бизде фик основасы боюнча ушундай деп айтылат. Курсагыны эрте менен киси бул саарлык жеген үчүн анан кечки оозун аштырат деген, эрте менен кеч 2 жолу курсагын тойгузуп туруш керек. 30 күн ичинде эгерде оорулуу 30 күн кармай албай турган болсо. Кээ бирки адамдар бар, булар такыр эле орозо тута алышпайт. Туурабы? Мисалы баягы ден соолугу менен байланышкандар бар. Булар мисалы бир гана 30 күн орозону кармай албай калып, кийин айыгып кеткендер бар, башка айыкпай калгандар бар. Бул орозо айынын жыл сайын фидиясын төлөп берип турушат. 30 күндүк орозону ошол 1 килограмм 600 грамм буудай канча болот 30 күндө, анан ошону акчалай жагына которуп, кааласа акчалай. Ушул акчалай бул кимге берилет? Фидия бул кимге берилет десе, бул жетимдерге, биринчи, жесирлерге, жакыр жашагандарга берилет. Ислам жолунда аракет кылып аткандарга берилет. Бул илим алып аткан студенттер, бул муштахид деп коет, иштихат кылган, бул аалым кишилер. Дин жолундагы аалым киши, эгер ошол аалым киши аябай бай эмес, мындай кичине орто же ортодон ылдыйраак жашап аткан болсо ошого берилет. Анан дагы айтып кете турган нерсе, бул орозо айында жанагы кокустан эмес, билип коюп бузуп койгондор бар, же болбосо кокустан бузуп койгондор бар. Ошол билбей унутуп калып бир күнү орозону жеп койсо, бунун эч кандай коркунучу жок. Кафарат деген нерсе бар. Бул кафарат деген нерсе атайын оозуну ачып алган, билип туруп ачып алган болсо, ошол бир күнүнө 60 күн орозо кармап берет. Эгерде кокусунан билбей калып, бирдекени жеп, же сууну ичип алып, же тамактанып алып, анан эсине келип, астафирла мен орозо болчу элем го деген киши болсо, ал ошо бир күнүнө кайра бир күн карыз орозо гана кармап берет. Негизинде аял заты көбүнчө үйдө болот эмеспи? Анан орозо маалында аял заты көбүнчө эмне менен алек болуш керек болот? Мына ушул жөнүндө айтып өтүңүзчү. Жөн эле баягы орозо кармоо менен эле чектелбестен, булай адамды тазалануу, толук баягы жан дүйнөсүнүн тазалануусу деп сезсек болот да. Себеби адам ошол орозо кармаган күндөн баштап өзүн кадимкидей көп жаман нерселерден сакташы керек. Кайсы бир адам мисалы ар кандай себептер болушу мүмкүн эми. Кайсы бир адам сага урушуп сүйлөп, же болбосо ар кандай сүйлөсө, ал адамга жөн гана ошо орозо экениңди көрсөтүп, мен орозомун, кечирип коюңуз, мындан ары уруш кылбай эле балким деп баягы ошо орозо экениңди көргөзүп, ага баягы жакшы мамиле жасоо менен орозо айынын жакшы жагын көргөзүш керек да. Үй тиричилигинде балдарына жакшы бир сабактарды өтүү менен, ошо ыйман сабактарын өтүү менен, эне катары жакшы баягы өзүнүн кандай тарбиясын көргөзүү менен, анан албетте жолдошунан жакшы мамиле кылуу, деги эле жакшы баягы жакшы сөздөр менен өткөрүү, жакшы өзүнүн алып жүрүүсү менен көргөзүш керек деп ойлойм. Сиздер фонд ушул Акча Жол Кажары коомдук фонду ушул ифтарларды уюштурасыздарбы, ооз ачууларды, жана ошол ооз ачыруу учурунда кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Балким биздин коом, ошол Ак Жол Кажары аялдар коому ошол ифтарларды дагы атайын программалар менен өткөрөбүз деп ойлоп жатабыз. Быйыл дагы атайын аялдар жамаатына, анан студент кыздар менен да иштешип келебиз. Биз атайын жатаканадагы ошол студент кыздар үчүн дагы атайын программалар болот. Ооз ачкан убакта атайын таалим сабактары өткөрүлөт буюрса, андан сырткары спорт оюндарын дагы өткөрөлү деген буюрса пландарыбыз бар. Андан сырткары ошол орозо учурунда көлгө лагерь уюштурабыз кыздар үчүн. Ал жакта кыздар кадимкидей эле орозо кармап, аны менен сырткары сабак өтүшүп, спорт оюндары менен баягы машыгышат. Орозо кармаган учур менен орозо кармабаган учурдагы бир айырмачылыктан эмнени байкай аласыз сиз? Коомчулукта тынчтык орнойт десек болот да. Анткени ушул орозодо, бул орозо бир гана бул тамактан гана тыюу эмес, баардык жактан, ушактан, башка бирөөнү жамандоодон, бирөөнүн көңүлүн оорутуудан дагы тыюлуу болуп эсептелинет да. Ошондуктан коомдо дагы мисалы көп
ашканаларды карай турган болсок, мисалы көчөдө жүрөсүң да орозо убагында көпчүлүк мусулман ашканалары жабык болгон болот да. Ооба, орозо деген сөздөр айтылат, ичимдик ичилбейт десек болот ушулай да. Мисалы кээ бир адамдар барго, орозо кармабаса дагы бул орозо айында ичпей эле коеюн, жаман иштерди кылбай эле коеюн деп өзүн жамандыктан тоскон учурлар болот да. Менде деле өзүм орозо убагында кандай нерселер болот, башкаларга мисалы бул азыр орозо мындай кылбай эле коелу деп башкаларды жамандыктардан тосконго өзүм балким себепчи болуп калатырмын. Жана орозо кармап атканда бир 3 казык деп да кармашат го, башында 3 күн, аягында 3 күн депчи, ортосунда. Ошол туурабы? Негизи ал туура эмес. Бул ушул эки жаңы передачадан да бир кыз айтып кетти го, 7 күн фидиясын берсем болду деп, той атам айтты, чоң атам айтты деген. Бул ушул эки имиш гаптарда мындай келаткан. Бирок негизи туура эмес. Биз 30 күн толук кармашыбыз керек. Кээде 30 күн болуп калат, кээде 29 күн болуп калат. Бул ошол айдын жаңырышына карап бир орозо тутабыз, ошого байланыштуу болот. Бирок бул 3 күндөн кармашылык бул мүмкүн эмес. Биз толук кармашыбыз керек. Эгерде ден соолугуна байланыштуу болсо, мүмкүн кээ бирөөнүн ашказан ооруйт, кээ бирөөнүкү панкреатит, 1-2 күн кармагандан кийин ашказан приступ берсе, ал ачса болот да, анан кийин күнүнө күн кармап берет. Же болбосо ден соолугу боюнча дагы биздики көп эле жарандарыбыз өзү эле доктор болуп алганда, мен ашказаным ооруйт, мага кармаса болбойт дебей, ал биринчи доктурга барыш керек. Эгерде доктор айтса, сага мүмкүн эмес кармаганга, сахарный диабет же давлениең түшүп кетет же ушундай деп доктор мүмкүн эмес десе, анда кармабаш керек да. Анан дагы бир ошол орозодо биз айтып атабыз да, бир кафелер жабылат, мындай нерселер. Бирок ошол адамдардын өзүнүн ички дүйнөсү да башкача боло баштайт да орозодо. Мисалы үчүн тигини ооз ачтырып коеюн, мен сооп тагып калайын, тигини орозо кармап атыр, кошунамды чакырайын, тигиле ошол орозо мезгилинде сен ошо жакырларды, кыйналып аткандарды, түрмөдө отурган аялдарды, эркектерди, ошо биз 12 жылдан бери ошол түрмөдө отурган аялдарга дайым 30 күн ооз ачтырабыз орозо кармаганга. Бирок ошол аялдардын ошол аракет кылганын мен бир өзгөчө баа берем да, түрмөдө отурган аялдардын. Мага алар дайыма бир мындай бир күзгү сыяктуу да, коомчулуктун күзгүсү. Ошол аялдар былтыр мисалы үчүн 3 аял 4 бара Куран жаттап чыгышты да, ошол эки орозонун ичинде 30 күн бою таң аткача уктабай, ошол биз ибадат кылабыз, биз сооп алып калалы деген бир дагы өзгөчөлөр бар да. Бул жерде ошол эки биз Рамазанда бир тамак кылуу менен же орозо кармоо менен эмес, биз ошол адамдарга жакшылык нерсени кылалы, көбүрөөк жакшылыктарды таркаталы, анан өзүбүз Курандык хатымды көбүрөөк кылалы, көбүрөөк илим алып калалы, жаштарга бир жакшы нерселер жеткизет деп турган. Мен ойлойм, ошол бүткүл жерге бир өзүнчө бир шаңдуу, бир ибадат кылчу бир майрам келет да, мүмкүнчүлүк келет. Анан ошол орозонун шааниси деп мисалы үчүн көпчүлүк ошо көлгө барганда да этият болушубуз керек да. Мисалы, эгерде биз жөн эле бир душ алсак, анда оозубуз ачылбайт. Бирок душ алганда да эгерде денеңен бир сасык бир жыт чыкса, же болсо ашпозчу болсоң, же эт чапчыкан адам болсоң, түшсөң болот. Анан жөн эле салкындайын деп түшө берсе мүмкүн эмес орозодо. Мында азыраак кылыш керек да. Анан көлгө түшүп атканда ооз ачылып кетет да. Ошол себептен мисалы үчүн көлгө ооз ачкандан кийин же ооз жапканга чейин түшүшүбүз керек да. Бир ошондой бир нюансы бар, себеп дегенде суу кирсе, анан Рамазанда да ваннага жатып албаш керек да. Бул дагы бир өзгөчөлүгү. Биз ошого кичине өзүбүздү карманып коюшубуз керек да. Анан башка нерселерде мен ойлойм, бул орозо бир бакыттын айы да. Сооп кылып, бир иштин ордуна 700 сооп алып, көп иштерди жөн эле салам алейкум күлүп койсоңор бул бир сооп. Бир кемпирди жолдон өткөзүп койсоңор кандай сонун сооп турабы? Биз орозо битирге акча чогултабыз, бирок орозо битирдин акчасын ошол айт намазына чейин биз адамдарга жеткизишибиз керек да. Биз аны кылбай жатабыз да. Биз айттан кийин, бир айдан кийин бөлүштүрүп атабыз. Бул жок. Биз бул жерден мисалы үчүн 1 килограмм 600 грамм буудай деп атабызбы? Ошол буудайдан көбүрөөк акча берсеңер болот. Бул көп болсо 30 сом, 40 сом, 50 сом. 100 сомдон, 200 сомдон кылып, кааласаңар жетим жесирлерге акчалай эмес, күрүч, эт алып барып жеткизип берсеңер, бул чоң соо, бул студенттер кылып коюп турган нерсе да. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы бир нече талкуулар болот, бизден алыстабаңыздар.
суроолор беребиз дейт. Баарыбызга белгилүү болгондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозодон тышкары, Рамазан айынан тышкары Шаабан айында көп орозо кармаган экен да. Анын жообун сурашканда ал бул Рамазан айынан кийинки эле орозо тутканга эң ыңгайлуу ай деп айткан экен. Жана анын арасында Барат кечесин айткан экен да. Ал улуу кечелерден бири, күнөөлөр кечирилет жана дуалар кабыл болуучу кече депчи. Ошондой эле орозонун Рамазан айында дагы өзгөчө күн барбы жана анын өзгөчөлүгү, маанилерин айтып койсоңуздар. Орозо айында өзгөчө күнү бар. Бул Кадыр күн, Кадыр түн кечеси. Анткени Кадыр түн кечеси күнү биздин Куран толугу менен түшүп, ошол күнү акырына чейин, аягына чейин толукталып Куран түшкөн. Ошон үчүн бизге Кадыр түн деген кече деген, бул Кадыр деген өзү улуу дегени, улуу чоң түн дегени. Ошол түн ичи биз канча керек ибадат кылышыбыз керек, канча керек ошол түндү жакшы өткөрүшүбүз керек. Бул ибадат кылуу дегенде кээ биркилер таң атканча эле намаз окуп, Куран окуп эле отура берет экен. Жок, андай эмес. Өзүнчө ошол бир кечени уюштурса болот. Конок чакырып үйгө, же болбосо бир жерге чогулуп, чогуу Куран окуп, чогуу Аллахты даңктап, Аллахты улуктап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн, канча сүннөттөрүнүн жөнүндө айтып, ибадат намазды окуп, андан кийин эс алып, тыныгып, чайда ичип, өзү баягы доорон кылып, сүйлөп отурган деле аябай жакшы. Жанагындай эле айтып өткүтпөдүбү? Мен орозо тутпай туруп 15-20 адамды оозун ачырып койсом, ошо орозо тутканга барабар экен, бир айлык орозо. Парзынан кутулам деп. Парзынан кутулам деп. Ушуларга кандай деп айтып кетет элеңиз? Жок, ал өзүнүн парзынан эч качан кутулбайт ал. Ал канча фидия берсе, ал киши жактан садака катары эле кете берет. Ал орозо тутуп, орозосунун карзыны же ошону фидиясыга деп эч качан жатышпайт ал. Ал туура эмес. Сиздер айтып жатасыздар, биз жазында эми көлгө алып барабыз, лагерь ачабыз деп. Ошондо кыздардын кандай сапаттарга ээ болуш керек? Баруучу кыздарчы? Бизде волонтерлор кыздар иштейт, активдүү катышат. Биз атайын кайрымдуулук кечелерин өткөрөбүз. Ошого атайын студенттер өздөрү келип катышып жүрүшөт. Ошол активдүү көргөзгөн кыздар барып лагерьге катышып жүрүшөт. Тизмелеп каласыздар да? Атайын волонтерлор бар да, жылдын башынан баштап, анан ошол жылдын аягында аларды баягы ыраазычылык билдирүү максатында анан лагерлерди уюштурабыз. Сиздер бир күн орозо тутпаса, ошол жетим жесирлерге 1 килограмм 600 грамм буудайдын акчасын бериш керек деп атасыздар го. А ошо жетим жесирлерге жана ошол ислам дининде илим алып аткан студенттерге деп атасыздар да. А эгер адам ошол тута албай калып, бирок өзү жетим болсо, же болсо өзү жесир болуп, ошондой мүмкүнчүлүгү жок болсо кандай болот, же бул сөзсүз түрдө кандай? Бул жерде мындай маселе жатып атат да. Эгерде бир адам ошол орозону мисалы суу ичип алды, же болбосо бирок жөнөкөй суу ичип алганда кайра улап кармай берсе болот да, билбей калып ичсеңер. Же болбосо ден соолугуна байланыштуу, мисалы бир күн жүрөгүңө приступ берди, же болбосо кусуп ийдиңер, же ошондой бир болуп калгандан кийин оозуңуз ачылып калса, силердин акчаңыз жок деп атасыз, башка бирөөгө бергенге. Сиз ошол бир жылдын ичинде, кийинки Рамазан келатат да, ошо 11 айдын ичинде ошол бир күнүңүздүн казасын тутуп беришиңиз керек. Эгерде силер атайлап ачпаган болсоңор, жөн эле ушул кокустук болуп, оору болуп ушундай болсо, эгерде силер жөн эле атайлап ачып, же болбосо тамакты атайлап жесеңер, анда 60 күн кафаратын тутуп бересиз өзүңүз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторго интернет булактарынан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Дуасын сөзсүз айтуу керекпи ооз ачуунун дейт. Эгер дуасын унутуп калса, эмне кылыш керек дейт. Дуасыны негизи айтыш керек, анткени дуа бул сүннөт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан, анан өзүнүн үммөтүнө айткыла деп калтырып кеткен. Дуасын айтыш керек. Анан дуаны айтыш керек десе, сөзсүз эле арабча жаттап алып, арабча айтам деп, кээ биркилер арабча жаттай албайт. Арабча айта албайт. Эгерде дуасын унутуп койгон болсо, ошол ниетине жараша, мисалы эртең менен туруп саарылыкты жеп атканда, өзү кыргызча өзүнүн эле сөзү менен айтсын: Аллахым, сенин ыраазычылыгың үчүн мен күн чыккандан баштап күн батканга чейин ушул орозону тутканга ниет кылдым деп эле айтат. Оозун ачканда дагы эле ошол эле кыргызча эле айтып коет: Аллахым, сен үчүн туткан орозомду мен мына кеч кирип оозумду ачып атам, менин мурдакы өтүп кеткен күнөөлөрүмдү, жана билип-билбей жасаган күнөөлөрүмдү өзүң кечиргин деп эле өзүнүн кыргызча сөзү менен эле айтып коет. Жакшы, сизге экинчи суроо. Орозо жөнүндө хадис же аяттардан айтып бериңизчи дейт. Хадис жөнүндө мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: Аллах субханала тааля силерге баягы диндин тиреги деп 5 парз кылды дейт. Ошол парздын арасында орозо дейт, орозо кармоо дейт. Бул 30 күн орозо кармап, ушул жанагы эже айткандай ичкенден, жегенден жана жынстык катнаштан өзүңөрдү тыясыңар деген хадис бар, жана ошондой эле аят бар. Ооз бек маалда тишти зубной паста менен жууса болобу жана оозду боесо болобу деген экен.
Эми экинчисинен баштайын. Негизи оозду боегон дин тыюу салат. Бир гана мезгилде боесок болот. Оозуңар кезилсе, и то анын составын карап, ошол бальзамический губной помадаңар бир арам нерселерден жасалбаган болсун. Бул дагы ден соолукка гана байланыштуу. Бирок кызыл кылып боеп башка түскө бойлогон бул тыюу салынат. Бир гана мезгилде боесоңор болот. Жаланган аялдар же күйөөңөрдүн астында. Экинчи болсо зубной паста менен. Зубной паста бул оозду ачпайт. Бунун составы жөн эле освежительный эле. Ошол себептен зубной паста менен ошол кааласаңар 3-4 маалдан тишти негизи эле жууш керек. Ар бир тамак жеген сайын, алма жейсиңерби, конфет жейсиңерби, ошол тишти жууп, биз ошол экил тиштин бир өзгөчө бир гигиенасын өтүшүбүз керек. Себептен тиш бул ашказандын негизги бир сактап калчу, организм иштей турган нерсеси. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма мисвак менен жүргөн, бирок азыр жаштарыбыз көп мисвакты колдонгулары келбейт. Ошол себептен мен азыркы популярный тилде ошо бир күндө 5-6-7 жолудан тишиңиздерди жуушуңуз керек. Ооз бик маалда жууя салат, бик маалда да муну жууш керек. Карыз болуп калган аял карызын канча убакыттан кийин кармаш керек дейт? Эми карыз болуп калган аял орозо бүтөр менен эле кармап башташ керек. Мисалы орозо бүткөндөн айт күндөрү бүтөр менен эле уже кармап башташ керек. Эгерде ал аялда өзүнүн ден соолугу болсо, мисалы үчүн хайз мезгили жок болсо, же болбосо нифас жок болсо, боюнда болгон проблем, же болбосо сүт эмизип аткан дени сак болгон мезгилден баштап эле эртерээк кармап бул казалардан кутулуш керек кийинки орозого чейин. 1 жана 4 күндөгү кармаган орозодон 30 күндүк орозонун айырмасы эмнеде? Кимисинин сообу көбүрөөк дейт? Негизи ошол Рамазан айында кармаган бул фарз. Аллах буйруган нерсе, биддап бул өзгөрүлбөйт. Биз муну кармашыбыз керек. Эми 1-4 күнү кармаганыбыз бул ошол пайгамбарыбыз кылган, бул сүннөт орозолорго кирип кетет. Эгерде биз 1 же 4 күнү орозо кармабай калсак, мунун казасын биз тутуп бербейбиз. Бирок если Рамазанда кармаган болсо, бул фарз болгондуктан мунун казасын тутуп беребиз. Анан ошон үчүн орозо өзгөчө белгиленген. Бул парз нерсе, мунун сообу өтө чоң. Себеп дегенде Аллах Таала айтып атат, орозонун кармаган пенде эгерде мага ишенип орозо туткан болсо, анын сообун пендеме мен өзүм берем деп Аллах кепилдикти алып атат. Демек, ошо Рамазанда кармаган сооп өтө чоң. Врач орозо кармаба деди. Анан болбой эле орозо кармап алса, ал ден соолугуна кыянатты кылып калбайбы дейт. Врачтарга эгерде кандайдыр өнөкөт ооруң бар болсо, врачка кайрылыш керек. Анан болбой эле кармап алса, ал оорусу күчөп, анан Аллах Таала ден соолукту деле бизге аманат кылып берди да, аманатка карата болгон кандай кыянаттык болуп калат деп эсептейм. Кадыр түндө негизи аялдар үйдө тозгулат деп айтышат. Үйдө негизинде кадыр түндө каякта тоскон жакшыраак аял заты үчүн дейт. Туура эле үйдө тозсо жакшыраак деп ойлойм. Болбосо эмелер бар го, биз жакта атайын таалимдер болуп турчу, ошол медреселерде дагы тосо болот деп ойлойм. Сиздер экөөңүздөрдөн сурабай калдым, орозо маалыңыздарда кандай иш-аракеттерди өткөрөсүздөр? Деги эле сиздердин ишканалар жана кадыр түн жалпыңыздарга ошол кадыр түндү каякта кандай кылып өткөрөсүздөр? Биз 1 жылдай болуп калды. Ошол аялдар үчүн ислам институту ачылып, институтта жалаң таалим берип эле кайра үйлөрүнө жөнөтүп коюу эмес. Биздин максат ошол сөзсүз баягы аялдар, үйдө отурган аялдарга таалим берүү, бизде илим үйрөтүү, жалаң эле илим эмес, бул дүйнөгө керектүү, аялдар үчүн керектүү нерсени үйрөтөбүз. Ошондой эле биз Рамазан айында программалар аябай чоң. Биз ошол кичине реклама берип, аялдар хатым кылалы деп атабыз. Орозо ичи күндүзү хатым кылып туруп, кечинде ооздорун аштырып туруп, анан кичине таалим менен анан жөнөтүп, ошол белектер. Анан кадыр түн күнү да келип, түн таң атканга чейин ибадат кылып, ошондой таамдардан ооз тийгизип, Куран окуп, хатым кылып, кечени Аллахты даңктоо, мактоо менен өткөрөбүз деген пландар болуп жатат иншалла. Рахмат. Жамал эже, сиздер? Биз ошол 16 жылдан бери эле Рамазанга көп эле иштерди кылып келатабыз. Мына Кудайым буйрса эртең баштап атабыз. Биз эртең ошол эки түндүк региондогу жетим жесир балдардын арасында викторина өткөзүп атабыз. Ошол викторинадагы
орозо, Курандын аяттарды жаттоо жана жашоодогу балдардын ошол билимге кызыгуу бир суроо жооптор болот. Ошол түндүк региондо командалар келип атат. Ошол балдарыбыз 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар катышып атат. Бул дагы болсо ошол орозонун астындагы кылып аткан иштер. Анан биздин коом 12-13 жылдан бери ошол түрмөдөгү аялдарга өтө тыкыз иштеп келатабыз. Аларга да толук озаштырып, аларга өзүнчө бир чоң программалар болот. Куран жаттоо, мусабакалардын түрлөрү болот. Андан башка дагы озаштыруу бүт Кыргызстан боюнча биздин филиалдарыбыз озаштырып, бүт ошол аялдар менен иштөө чоң программасы болот. Анан ошол Кадыр түн Ашура кечеси, Барат кечесинде биздин коом ошол 2000-3000 аялдарды топтоп, чоң бир программаларды жасайбыз. Андан кийин дагы ошол экил өздөрү бир билимдүү болуп калган аялдарга дагы өзүнчө группа кылып, ошол хатым Куранды окуганга, ошол Куранды жаттоо бир деңгээлин көтөрүүгө өзүнчө бир чоң программалар болот. Жакшы. Ошол орозо темасында көрсөтүүнү жыйынтыктап айтыңыздар. Келиңиз жамаат система. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мен айтар элем ушул келаткан баарыңыздардын, кыргызстандыктарды орозо майрамыңыздар менен. Бул биз үчүн чоң бакыт. Ошол экил Аллахым бир ушул орозо кармаганга бизге насип этсин. Канча деген досторубуз, жолдошторубуз, мусулман бир туугандарыбыз былтыр орозо кармаса, быйыл ошол орозого жетпей калып кетип атышат. Ошолорго да таат ибадат дуа кылып коелу. Ошол орозодо көп ибадаттарды кылып, орозонун күнү ысык деп коркпостуктан ошол орозону урматтап, өзгөчө жаш кыздарыбыз узунураак кийип, авраттарыбызды жаап, Кудайдан коркуп көп бир таат ибадаттарды кылсак дейбиз иншалла. Ошол орозо айы, Рамазан айда ушул жөө ичүүдөн тыйылам деп Жамал эже айткандай коркпоңуздар, эч качан орозону тутуңуздар. Биринчи жолу тутуп аткан болсоңуздар, тутуп көрүңүздөр. Биз үмүттөнөбүз, Аллахым канчалык жеңилдиктерди берет. Бул Аллах тараптан аябай жеңилдиктер болот. Тутуп көрүңүздөр, өзүңүздөрдү сынап көрүңүздөр. Бул ден соолугуңуздар үчүн сиздерге пайда. Бул руханий жактан да рухуңуздарга азык боло турган нерсе. Ошон үчүн мен сиздерге айтмакмын, баштабагандар баштап көрүңүздөр. Оорулуу болсоңуздар деле тутуп көрүңүздөр. Балким Аллах ушунун айынан сиздерге шифа берип калат. Орозо айы эми бизге жылына бир гана жолу берилип жаткандыктан, бул ичип жегенде гана тыйылбастан баарыбыз руханий жактан ичибизди тазаланганга чакырат элем. Орозо айында баарыбызга жылмайып, бири-бирибизге кандай жакшы мамиле кылып, ошону орозо учурунан кийин дагы кадимкидей өзүбүздүн мүнөзүбүзгө айландырып алсак эң жакшы болот деген ниетим. Келиңиз Айчырап. Орозо бул соопторду топтоого эң чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Орозо эле кармап койбостон жакшы сооп иштерди кылып, пайда алып калалы деп айтмакчымын. Соңунда. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө орозо туурасында өтө маанилүү кеңештер айтылды. Андыктан орозо кармаңыздар жана кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.